Салам сулайымдар, сулуулук, жашоо, сүйүү жана айымдарга бүт керектүү нерселердин баары менин каналымда. Мен Айнура Сагынбаева. Айнура же депрессия болуп атам. Депрессиядан кантип арылам деген суроолор аябай көп келет. Бүгүн ошол тууралуу сүйлөшөлү. Негизи эле депрессия деген эмне? Депрессия деген бул психикалык оору. Бирок баарыбыз эле депрессия болобузбу? Жок. Көбүнчө биз көңүл чөгүүнү депрессия деп атайбыз. Көңүл чөгүү менен депрессиянын айырмасы эмнеде? Депрессия бул көп убакытка созулган жана көңүл чөгүү. Бир ай, жарым ай, бир күн, эки күн, бир жума көңүлүңөр жок, эч нерсе кызыктырбай жүрүп, анан бирок бир убакта кайра көңүлүңөр көтөрүлүп калса, бул депрессия эмес. Депрессия айлап, жылдап болот. Депрессия адамдын өмүрүнө коркунуч алып келет. Депрессияда адам тамак жебей калган учурлар да болот. Бирок көңүл чөгүү акырын бара депрессияга айланып кетиши мүмкүн. Ошондой болбосун десеңер, депрессиянын коркунуч белгилерин билишиңер керек. Албетте бул көңүл чөгүү. Эч нерсеге кызыгуу жок болуп калат, жашоого кызыгуу жок болуп калат. Мурдагы рахат алып жүргөн нерселер кызыктырбай калат. Мисалы, көйнөк, туфли алып кийсеңер, көңүлүңөр көтөрүлүп, жыргап калсаңар, кийин ал да кызыксыз болуп калат. Балаңар чуркап келип силерге биремени шыбырап айтып берсе, ага көңүлүңөр көтөрүлсө, кийин балаңарга да көңүлүңөр жок болуп калат. Чернеге барып, курдаштар менен отуруп, бийлеп, ырдап, көңүлүңөр көтөрүлсө, депрессия откон адамдын ага да кызыгуусу жок болуп калат. Эч нерсе кызыктырбай калат. Келечекти көрбөй калат. Мен келечекте кандай жашайм, эмне болом деген пландарда болбой калат. Келечек жоктой сезилип калат. Астында жалаң гана караңгы түн болгондой сезилип калат. Бирдеме сүйлөсө эле ыйлайт. Ыйлагысы келип, көзү жашылданып эле шорголоп ыйлап калат. Өлүм жөнүндө көп ойлонот. Өзүнө өзү менен сүйлөшүп, адамды көргүсү келбей калат. Кээ бир учурда депрессия оорлошуп баратканда тамак ичкиси келбей калат, суу ичкиси келбей калат, туруп кыймылдагысы келбей калат. Баарына эле чарчап атам деген жооп болот. Өзүнө ушунчалык энергия жок, бүт баарына эле чарчоо болуп калат. Тургусу келбей, отургусу келбей, жатып эле калган учурлар да болот. Айымдар, чындыгы депрессия бул аябай оор психикалык оору, бирок бул дарыланат. Таблеткалар менен, психотерапия менен, врачтын көзөмөлүндө албетте бул дары дарыланат. Азыркы заманбап медицинада депрессия дарыланат. Бирок ошо көңүл чөгүү кийин депрессияга айланып кетпесин десеңер, ошо коркунуч белгилерин билип, анан албетте өзүңөр көтөрүп, көңүлүңөрдү көтөрүп, депрессияга өтүп кетпегенине жардам берсеңер болот. Кантип? Бул тууралуу эмки видеодо. Видео жакса сөзсүз лайк койгула, комментарий жазгыла, бөлүшкүлө. Мен үчүн бул комплимент. Дагы сонун видеолор тартам.